Ынтымақта қаварлар маалымат программасының жиынтықты очу топтамы студияда қызматта Дөөлөт Канатбеков. Саламатсыздарбы. Алгач программабызды кыскача анонс менен баштайбыз. Өзгөндө 14 жаштагы кызын зордуктаган деген шек менен кармалган тургун тергөө бүткүчү 2 айга камакка алынды. Баткен облусунун аймагында Тажикстандан аткезчилик жол менен кирген товарлар сатылып жатат. Бул жагдайдагы абалды ким көзөмөлгө алат? Аба райына байланыштуу айрым бийиктүү аймактардагы негизги жолдордо кооптулук күчөдү. Бул багытта алдын алуу жумуштары көңүл жубатарлык деңгээлде колго алындыбы? Айыл банк тарабынан жеңилдетилген акциялар сунуштала баштады. Сунушталган акцияларды берүү учурунда элге кандай жеңилдиктер каралган? Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары аталып, ага карата маданий иш-чаралар апрель айынан тарта башталат. Ош шаары бул саамалыктарды өткөрүүгө даярбы? Ош облусунун Өзгөн районунда 14 жаштагы кызын зордуктаган деген шек менен кармалган 47 жаштагы жергиликтүү тургун тергөө бүткүчү 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев билдирди. Анын айтымында шектүүнүн бөгөө чарасы боюнча чечимди Өзгөн райондук соту кабыл алды. Шектүү 20 январда кармалган. Ал сурак учурунда өзүнүн кызын зордуктап жүргөнүн оюна алган. Баштапкы кабарларга ылайык, шектүү психикалык оору менен жабыркайт. Окуучу кыздын апасы 2013 жылы оорудан улам көз жумган. Кыз атасынан 6 айлык боюнда бар, учурда туугандарынын колунда кармалууда. Райондук администрациясынын адистери анын мындан аркы тагдырын чечүүнүн жолун издеп жатышат. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Кыздын кейиштүү тагдыры тууралуу алгач Оштогу Ак жүрөк кризистик борбору маалымдаган. Кыргызстандын айбагында террордук чабуул коюш үчүн жашыруун топторду уюштуруп жүргөн Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин жараны кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Чек арадан мыйзамсыз өткөн жаран Жалал-Абадта колго түшкөн. Ал өз мекенинде оор кылмыштар үчүн издөөдө жүргөнү жана эл аралык террордук топтун мүчөсү экени такталды. Кармалган жаран жарылуучу заттарды даярдоо боюнча атайын курстан өткөнү жана шаарда тоодо автоматтык салгылашууга машыктырылганы аныкталды. Учурда анын шериктерин тактоо жана кармоо аракеттери жүрүп жатат. Ошондой эле шектүүнү өз өлкөсүнө тиешелүү тартипте өткөрүп берүү боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн компетенттүү органдары менен сүйлөшүү уланууда. Кыргызстан ЯИПке киргенден тарта өлкө ичине кирген товарлар, азык-түлүктөр атайын адистердин көзөмөлүнүн астына кирип, тактама кагаздары болушу керек. Бирок Баткен облусунда мындай талаптар көпчүлүк учурларда аткарылбай келет. Чек аралаш аймакта чет жактан кирген товарлардын тактама кагаздары нары турсун тажик акча бирдиги менен бааланган. Тийиштүү адистер көзөмөлгө албаган дүкөндөрдү кабарчыбыз көрүп келген. Баткен кошуна Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешип, соода саттык мамилеси жакшы. Деген менен товарлар сырт жактан атайын мыйзамдын негизинде киргизилиши керек. Тартип боюнча ар бир кирген азык-түлүк же башка каражаттар чек арадан өткөндө текшерилип, тактама кагаздары берилет. Анда киргизилген товарлар боюнча түшүндүрмөлөр да кыргыз тилинде болушу керек. Бирок мындай талаптар Баткен аймагында көпчүлүк учурларда аткарылбайт. Мынтип тажик тилинде түшүндүрмөлөр жазылган дүкөн Баткендин Жаңы Жер айыл өкмөтүндө жайгашкан. Аты Кыргызстан деп аталганы менен азык-түлүк соода түйүнүндө баада тажик бирдиги менен бааланып сатылууда. Жада калса сатуучуларда тажик жарандары. Мындагы товарлар кайдан келгендиги айдан ачык болгону менен тактама кагаздары жок. Демек аткезчилик. Бүгүнкү күндө контрабандалуу жол менен аябай көп тамак аш продукциялары келип атат. Эт азыктары, сүт азыктары, андан тышкары кондитерский эмелер, конфет башкалар, торт келип атат, жана башкадан мындайчасы айтканда. Мындай учур бир эле дүкөндө эмес, чек аралаш айылдарда да кездешет. Ал эми базарларда эң өтүмдүү товарлар бул Тажикстандан чыккан азык-түлүктөр. Баткен шаарындагы азык-түлүк базарында Тажикстандан чыккан дээрлик бардык товарлардын түрлөрү бар. Алар текшерилип, атайын көзөмөлдөн өтөбү, азыр көрөбүз. Эже, бул товарлар кайсыл жактан чыкты эле? Булму? Бул товарлар Худжанттан келген, Тажикстандан чыгарылган. Бизге ортомчулар алып келишет. Мында бардык керектүү документтери бар.
Мына санитардык китепчебиз. Санитарный бор. Аку яна сафар айтымызде. Бизде кыргызча котормосу жок, сертификатыбыз бар. Келерки жолу айтабыз кыргызча түшүндүрмө керек экенин. Tojik'de, Tojikistan. Мындагы сырттан келген азыктардын айрымдарында керектүү кагаздары болсо, көпчүлүгүндө жок эсе. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жыл ичинде 1 же 2 жолу рейд өткөрүп, анын негизинде гана чара көрө алат. Жыл ичинде мындай аткезчилик кыймылына бөгөт коюуга шарт жок дешет. Андыктан бийлик өкүлдөрү же коопсуздукту көзөмөлдөгөн органдар деле карашса дешет. Мынакей эми бул ачык эле айтканда Карабакка баралы, мына Достукка баралы, Самаркандга баралы эл айтып атат, биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Мына Карабактан чек ара кызматы бар. Ал жерден эчтеке өтүш керек эмес, баяпастан кадимкидей эле машиналар өтүп атат. Ошондон 5-6 сомун алат биздин чек ара. Тажикстандын чек арасынын кызматы 5-6 сом алат, өтүп атат. Мындай абал Карабак, Самаркандек, Баткен базарларында да бар. Тажикстандан кирген товарлардын баасы арзан болгондуктан керектөөчүлөр анын мөөнөтүнө жана сапатына да карашпайт экен. Арзан бада сатат, еще оптом сатат, еще баягы оптом бергенден еще наркты түшүрүп сатат да. Эми эл экен дагы буларчы оптомго таркатып бергенде баягы срогуна ham карабай алып, баягы магазиндерде барып, баягы кыргызбыз да барып унчукпай алып кете берет экен, срогуна ham карабайбыз. Баткен облусунда Өзбекстан жана Тажикстан менен 5 өткөрмө бекети бар. Алар Чечме, Вадил, Кайрагач, Кызылбел жана Кадамжай автоунаа өткөрмө посттору. Негизинен облуска кирген товарлар аталган өткөрмө бекеттери аркылуу кириши керек. Бирок көрсөтүлгөн жерлерден эмес, такталбаган аймактар аркылуу аткезчилик жол менен кирген товарлар да жок эмес. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Февраль айынын башталышы менен аба ырайы кескин өзгөрдү. Андыктан кар күрткүсү түшкөн аймактар дагы көбөйдү. Учурда Ош облусундагы Ош, Сарыташ, Эркаштам унаа жолдорунда тазалоо иштери жүрүп жатат. Кар калың жааган бул аймактарда 3 күн бою жол жабык болгон. Аларда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар күрткүсү түшүү коркунучу бар аймактарда аткылоо иштерин баштады. Суу ичинде көчкүдө турабыз. Бул тасмадан Мырзаки Каракулжа Алайкуу унаа жолунда жаралган кырдаалды көрүүгө болот. Алайкуу өрөөнүнүн суу ичүү участкасында Портер үлгүсүндөгү автоунаа жолдо калган. Окуя февраль айынын башында катталса, андан бери кар көчкү түшкөн бир нече аймакта кооптуу кырдаал жаралган. Трактор жок. Трактор жок азыр пока. Саат 8-де келет трактор жок. 12 болуп калды. Саат 1 болот. Жолдордогу жаралган кооптулуктун алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аткылоо иштери башталды. Буга чейин 5 февралда Сарыташ, Дарот, Коргон, Карамык унаа жолунда кар күрткүсү түшүп, жеңил автоунааны басып калган. 16 автоунаа менен 70 адам жолдо калган. Ыкчам аракеттердин негизинде жолдо калган жарандар куткарылган. Ушундай эле факты 6 февраль күнү катталган. Анда Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районундагы казарманын жолунда көлөмү 9000 куб метр болгон кар көчкү түшкөн. Автоунаалары менен калган жарандар да болгон. Жабыр тарткандар жок, жол жүргүнчүлөр куткарылган. Бүгүнкү күндө айтып кетсе, ошол республиканын бүткүл эле ошол тоону унаа жолдорунун кар көчкүсү коркунучу бар участокторунда бүгүнкү күндө кар көчкүсү түшүү коркунучу жаралып атат да. Бүгүндөн баштап ошол генералдык штаб менен тыгыз байланышта болуп, Мырзаки Каракулжа Алайкуу унаа жолунда, бул Ош облусунун Каракулжа районуна кирет. Анан Бишкек Ош унаа жолунда, бул ошол Жалал Абад облусунда жана Чүй облусунун аймагына карайт. Ошол жолда жана Сарыташ, Дарат, Коргон, Карамык унаа жолдорунда ошол 3 унаа жолда аткылоо иштери жүргүзүлөт. Аба ырайынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу 3 күн аралыгында Ош, Сарыташ, Эркештам унаа жолдору жабылган. Учурда ачылып, тазалоо иштери жүрүп жатат. Эреже боюнча эл аралык жолдорду тазалоодо 10 чакырым аралыкта техника болуусу шарт делсе, жергиликтүү ички жолдорго 30 чакырым аралыкта техника иштөөсү керек. Кыргызстанда мындай талаптар аткарылбай келет. Техникалардын аралыгы 40 километр, кээде андан да ашып кетет. Эгерде кокустан кар көп жаап, жолдор жабылса, аталган жолдордо техника каражаттары жетишпей калышы мүмкүн. Шамал болуп, жолдор жабылып калып атат. Кечинде ошого карабастан 18 километрде биздин ДРПбиз бар. Дежурстводо техникалар турат, балдар турат, ачып атат. Кээде мына жергиликтүү жолдорго биртке кечирээк чыгып калат автомашиналар, неме техникаларыбыз, бая тазалай турган техникаларыбыз. Себеби график боюнча эл аралык жолго биринчи техника коюлат да. Ошо бизде жетишпегендиктен биртке ошо жергиликтүү жолдор кечирээк тазаланып калып аткан учурлар бар.
Ал арада жолго чыккан оор жүк ташуучу автоунаалар керектүү каражаттарын камдабайт деп билдирет адистер. Мындан улам автоунаалардын жолдо калып кетүү коркунучу күчөйт. Кыргызгидромет билдиргендей, туруксуз аба ырайы февраль айынын 1-декадасына чейин сакталат. Ал ысқы жолго чыккан жүргүнчүлөргө 500 метр аралыкты сактоо сунушталат. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Кытайдын Синьцзян уйгур автономдук райондук саясий тарбия берүүчү лагерлер жок. Бул тууралуу журналисттер менен болгон жолугушууда Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Сяо Синхуа билдирди. Анын айтымында аталган автономдук районундагы кырдаал бул Кытайдын ички өз ара иши. Бишкекте митинг учурунда активисттер айткан сөздүн чындыкка жатпайт. Райондун өкмөтүнүн расмий позициясына ишенүү керек. Ал жакта кесиптик жактан билим берүү мекемелери түзүлгөндүгү үчүн бул туруктуулук үчүн керек. Мекемеде билим алгандар технолог, кесиптик жөндөм жана тил үйрөнүшөт. Алар келечекте иш менен камсыз болуп, жакшы жашоодо жашаш үчүн жасалган. Жумуш менен алек болуп, укуктук билим алышат. Адамдарды ал жерде эч ким күч менен кармабайт. Сяо Синхуа кошумчалагандай, билим берүү мекемелери ошондой эле терроризм жана экстремизм менен күрөшүүдө алдын ала чараларды кабыл алуу үчүн керек. Ошондой эле элчи ал жакта кыргыздар бар, бирок алар Кыргызстандын жарандары эмес деп билдирди. Ош шаарынын мэри күндүн экинчи жарымында Туркия мамлекетинин Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Камил Фрат менен жолугушту. Анда эки мамлекет ортосунда социалдык долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу пикир алышышты. Айрыкча өндүрүш тармагына басым жасоо керектиги айтылды. Эки тараптын жолугушуусунда белгилүү болгондой, эми Ош шаарына Түрк өлкөсүнүн колдоосу менен оорукана курулат. Белгилей кетсек, өткөн 2018-жылы аталган мамлекеттер ортосунда $40 миллион товар алмашуу болгон. Анын 25% экспортту түзөт. Бүгүндө Ош шаарында ошол Турк мамлекетинен келген бир топ компаниялар иштейт. Алар негизги ошол курулуш жактарда өздөрүнүн иш мерчемдерин жүргүзүп жатат. Андан сырткары ошол жакында бизде ошол Түрк менен Кыргызстандын ортосунда жаңы поликлиника ачылат. Оштогу дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү баштала элек, бирок адистер тарабынан аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлө баштады. Жеке компаниялар тарабынан чет элдик алма сорттору сунушталып, аз эле аянттан кантип көп түшүм алса болору тууралуу баяндамалар Ош облусундагы дыйкандар менен адистердин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда өткөн жыйында айтылды. Быйыл жарандар жеңилдетилген насыяны кандай ала алышат? Кененирээк кийинки материалда. Сөз болот бүгүн. Ош облусундагы дыйкандар менен банк кызматкерлеринин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда жеңилдетилген насыя берүү боюнча жыйын өткөрүлдү. Анда ишкердикти жандандыруу максатында мамлекеттик жеңилдетилген насыя алуучулар үчүн берилүүчү каражат банктарга бөлүнө электиги айтылды. Бирок 8 февралдан баштап жеңилдетилген насыя алуучулар тиешелүү документтерди тапшыра берсе болору маалым болду. Эми барыңарга белгилүүдөй эле Кыргыз Республикасынын ар бир аймагына тегизинен бөлүп берет да. Жетпей калышы мүмкүн. Акча тартыш болот. Эми банкка февраль айынан баштап эле мына 8-ден баштап келип кезекке тура берсе болот. Кезекке тургандан кийин дагы документтердин тизмеги бар да, ошол тизмегин толуктап келген адамдар биринчиден болуп алат акчаларды. Айрым ишкерлер өткөн жылы банктардан жеңилдетилген насыя ала албай калгандарын билдиришти. Керектүү документтерди чогултуп, ача турган ишкананын долбоорун сунуштаганы менен акча бөлүнө элек деген жооп алышканын айтышты. Ал эми өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн адистеринин маалыматында өткөн жылы аймакка бөлүнгөн каражаттан 2 миллиардка жакын акча ашып калган. Былтыркы жылы 2 миллиард 800 миң бөлүндү, бирок ошонун болгону бизде 877 миллион алды да. 2 миллиарды алынбай эле калды. Себеби банктарга карайт да. Бизде былтыркы жылы ошо негизинен февралда башталса бизде жакшы болмок да. Себеби мына өзүңөр билесиңер, Араван району, Кара Суу району парниктерди, анан картошка эгүүлөрдү бул февралда баштайт. Ошол убакта бизде баягы кредиттер келбей калат дагы, убагында албай бизде өзүбүз дыйкандарыбыз, фермерлерибиз өздөрүнүн колунда болгон нерселерин, малдарын кичине сатып, анан кийин баягы өзүнүн жумуштарын аткарышып атат да. Адистер билдиргендей, жеңилдетилген насыя жыл сайын кечигип бериле баштайт. Быйыл да февраль айы өтүп баратканына карабай, насыяга берилүүчү акча банктарга түшө элек. Өткөн жылы да насыя берүү март айында башталгандыктан көп жарандар дыйканчылык кылуудан кечигип, миллиарддаган акчалар ишкерлердин колуна тийбей калган. Алыш деле өзү кыйын. Азыр барсаң иш кагаздары көп. Бирөөсүнүн күрөөсү жетпей калышы мүмкүн. Бирөөсүнүн дагы бир кандайдыр бир
нерселер менен бир ала албай калган учурларда кездешет да. Ушул эми барган сайын булар дагы иштешип, ушу эл менен жакын иштешип, аракет кылышып, ушу жеңилдетип, дагы оңой жолдорун табышса деп суранып кетет элем да. Ал эми банк кызматкерлери насыяны эрте берүү максатында документ иштери быйыл бир аз жеңилдетилгенин билдиришти. Документ тизмектери жанагы өкмөт тарабынан бөлүнүп аткан акчаларга дагы азыр кичине жеңилдетилик киргизилди. Мурда деген 400 000 сомдон жогору сумма алабыз десе, сөзсүз түрдө жеке ишкер деген свидетельство же патент алып келип бериши талап кылынчу эле. Азыр болсо мындай талап жок. Жөн гана өзүнүн паспорты, айыл өкмөтүнөн жанагы справкасын алып келет, мынча малым бар, мынча жерим бар деген. Анан дагы жашаган жеринин справкаларын алып келип берсе эле карала берет. Ишкерлерди колдоо максатында берилүүчү жеңилдетилген насыялардын кечигип жаткандыгынан өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Финансы министрлигине кат жолдогон. Анда Ош облусундагы дыйканчылык эрте башталгандыктан каражатты эртелетип берүү сунушу айтылган. Министрлик макулдугун бергени менен каражат азыркы күнгө чейин келбей жатат дешет адистер. Чынарбек Алипбеков, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Нокенде 75 орунду балабакча пайдаланууга берилди. Ал районду өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Бакча Арал айылында курулду. Бул аймакта буга чейин такыр мектепке чейинки билим берүүчү мекеме болгон эмес. Жаңы балабакча ишке кириши менен толук болбосо дагы жеткинчектердин 50% бакчага баруу мүмкүнчүлүгүн алышты. Толугураак кийинки видео тасмада. Мен бакчага сүйүнүп жатам. Ирада Набиева буга чейин Арал айылындагы мектептин бир бөлмөсүндө уюштурулган балабакчага барчу. Эми заманба үлгүдөгү мектепке чейинки билим берүүчү мекемеге келип кубанып турат. Жаңы бакчага көчтүк. Биз ойнойбуз, сабак өтөбүз, окуйбуз. Азырынча бул бакчада Ирада сыяктуу мектептен көчүрүлгөн 30дай бала тарбияланууда. Алдыда дагы 2 тайпага 50дөн ашуун жеткинчек кабыл алынат. Алар үчүн баардык шарттар даяр. Бакча жетекчиси билдиргендей, буга чейин жаш балдар мектепте бир топ кыйынчылык тартып келишкен. Мектеп окуучулары менен тарбиялаш өтө бизге оор келди. Себеби бир бөлмөнүн ичинде өзүңүздөр билесиздер, шарты жок, немеге дагы ажатканага дагы тышкары менен чыгарып жүрдүк балдар. Эми бакчанын балдары өтө ыңгайсыз болот экен. Бакча кызматкерлери жеткинчектер менен катар ата-энелер да буга чейин бир топ кыйынчылык болгонун жашырышпайт. Анткени Арал айылында балабакча болбогон үчүн балдарын район борборуна алып барып убара тартышчу. Burada чыгым деле көп болчу, коопсуздук жагынан дагы аябай кыжалат болчу элек, алыс жакка жөнөтүп, келгинче неме кылгынча азыр эми жакшы. Ушул жакын жерге эле беребиз деген ойдо ошо сүйүнүп турабыз да. Жалпы элдерибиз бардыгы ошо кубанычта турушат. Аталган балдар бакчасы 16 миллион сомдон ашуун каражатка бүткөрүлгөн. Анын баары Нокен районунун өнүктүрүү фондунан каржыланган. Мектепке чейинки билим берүүчү мекеме оюн аянта, жылытуу системасы сыяктуу баардык шарттар менен курулган. 2018-жылы 29 ушундай долбоор кабыл алынган райондун өнүктүрүү фондуна. Бул долбоорду айыл өкмөттөр айыл жерлеринде жыйын өткөрүп, кайсы жерде эмне муктаждык? Бир мектеппи или же жолду асфальт кылыш керекпи? Же bir sport kompleks salış kerekpi degendерден алды район боюнча 5 спорт комплекси бүттү, 6 балабакча бүткөрүлдү да. Нокенде райондун өнүктүрүү фондунан курулган бул сыяктуу дагы 5 балабакча бүткөрүлгөн. Аларда жакынкы күндөрү пайдаланууга берилмекчи. Белгилей кетсек, райондун өнүктүрүү фондуна жыл сайын Кочкартадагы Кыргыз нефтегаздын кирешесинен 2% өткөрүп берилет. Адистердин берген маалыматына таянсак, өткөн жылы аталган мекеме 59 миллион сом которгон. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал-Абад. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн 2019 жылдагы маданий борбору аталды. Буга карата түрк элине арналган маданий иш-чаралар апрель айынан баштап өткөрүлө баштайт. Ал үчүн өкмөттүн алдында атайын жумушчу топ түзүлөт. Байыркы Ош ордуну таанытууга багытталган каада салт, үрп адаттары чагылдырылган программаларды жыл аягына чейин уюштуруу пландалды. А бирок иш-чаралар өтүүчү жайларда оңдоп түзөө зарылчылыгы бар. Анткени сырттан келген коноктор курулуштардын эскилигине эмес, Оштун маданий борбор экендигине ынангандай болушу керек. Теманы кененирээк Нуржамал Баргыбаева улантат. 18 декабрь күнү Туркиянын Кастамону шаарында өткөн Түрксойго мүчө өлкөлөрдүн 36 отуруму өтүп, анда Кыргызстандын Ош шаары 2019 жылдагы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп табылды. Эстафета Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевга тапшырылган эле.
Dünyası boşta buluşmak üzere diyoruz. Efendim? Evet, alabiliriz hemen. Эми апрель айынан тарта Түрксойдун жыйналышы жана эл аралык иш-чаралар Ошто өткөрүлүп баштайт. Даярдыктар тууралуу президенттин кеңешчиси Султан Раевдин катышуусунда жыйын уюштурулду. Анда шаардык мэрия тизмектелген иш-чаралар боюнча маалыматын тааныштырды. Негизинен түрк өлкөлөрүнөн келүүчү конокторго ай сайын майрамдык салтанаттарды өткөрүү пландалууда. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык долбоорунун ачылыш аземи апрель айында. Түрк дүйнөсүнүн акындарынын Оштогу жолугушуусу март айында. Ош Бермети Сулаймантоо эл аралык фестивали июнда. Түрк дүйнөсүнүн фото сүрөтчүлөрүнүн жолугушуусу август айында. Чыгыш дасторкону палоонун түрүн даңазалаган фестиваль сентябрда. Түрк Vision 2019 түрк тилдүү мамлекеттеринин музыка фестивали октябрда. Түрксойго мүчө өлкөлөрдүн туруктуу кеңешинин 38 отуруму ноябрь айында өткөрүлөт. Эл аралык иш-чараларды өткөрүүдө өкмөттүн алдында уюштуруу комитети түзүлөт. Аларды жетектөөчүлөр болуп, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өтүшүнө баш болгон Жанышбек Жамурзаев, Жумакадыр Курмангазиевдер дайындалды. Акындардын эл аралык сынактары, эл аралык жолугушуулар өтөт. Ошону менен бирге түрк тилдүү мамлекеттердин илимий окумуштуулар катышкан, Оштун ушу байыркылыгын, Оштун тарыхый бир баалуулугун изилдеген бир чоң эл аралык илимий форумдар, илимий конференциялар дагы пландаштырылып атат. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп таанылышына 3000 жылдык тарыхы жана Сулаймантоо ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кошулгандыгынын таасири бар. Андыктан туристтерди тартуучу ишмерчемдердин басындуусу ыйык тоонун айланасында өткөрүлмөй болууда. Азыр аябай чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат да, дүйнөгө дагы бир жолу көрсөткөнгө. Себеби өзүңөр билесиңер, бир нече окуялар болуп кетти. Дүйнөлүк коомчулукта Оштун кичине имиджи башкачараак болуп калган. Ошондон биз Ош шаарын şu madaniyatı bay, eli, mehmandost, şunday bir bay tarih var ekenini gösterişimiz gerek. Түрк өлкөлөрүнөн миңдеген коноктор чакырылчу иш-чараларга ол чойгон каражат керек. Бул жаатта финансы министрлиги көмөктөшөт деп кабарланууда. Мында сырткары өткөрүлүүчү объекттерди эл аралык талаптарга жооп берерлик кылып ремонттон өткөрүү зарылчылыгы турат. Маселен, Сулаймантоо музейинин айланасын ийреттөө, отургучтардын тамтыгы чыгып жаткан борбордук стадионду оңдоп чыгуу башкы маселелердин катарында. Мэрия тараптан дагы тиешелүү каржы булактары бөлүнгөн. Эми бар каралган. Бул эми албетте аздык кылат. Биз республикалык бюджеттен дагы сурайбыз. Эми реконструкциянын ар бир объекттин бул сметный стоимость иштеп чыгыш керек дегенде. Ремонт үчүн быйылкы казынадан капиталдык курулуш тармагына делген каражаттардан бөлүнөт. Ал эми түрк дүйнөсүнүн маданий борбору делген эстафета кийинки жыл үчүн Өзбекстандын Хива шаарына өткөрүлүп берилет. Нуржамал Баргыбаева, Мунар Арзибек уулу, Ынтымак. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабызды жыйынтыктайт. Дагы башка маалыматтар Ынтымактын соц тармактарына дагы жайгаштырылат. YouTube, Facebook, Одноклассник тармактарынан издеп тапсаңыздар болот. Ошондой эле Ынтымак чегет кийгиже сайтына дагы баш багып туруңуздар.